Президент Сооронбай Жээнбеков Ошко коштоочулары жок, жүргүнчүлөр менен бирге учуп келди. Бүгүн 14 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков кичи мекени Каракулжа районуна келди. Аймактык кабарчыга маалым болгондой, президенттин бир тууган агасы Кантөрө Токтомаматовдун дүйнөдөн кайтканына 1 жыл толуп, жылдыкка келген. Буга чейин социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары президент Ош шаарына коштоочулары жок, жүргүнчүлөр менен бир каттамда учканын жазышкан болчу. Кантөрө Токтомаматов 2017 жылдын 28 апрелинде президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгынын ооруканасында көз жумган. Ал ооруканага инсульт болуп жаткырылган болчу. Токтомаматов көз жумганга чейин Жалал Абаддагы экономика жана ишкерлик университетинин ректору болуп эмгектенген. Эмне дейбиз, урматтуу достор, Куда кааласа Кыргызстандын көрө турган жакшы күндөрү алдыда деп ойлойбуз. Президентибиздин мына ушундай эл менен болгон жакшы мамилесинде, элдин арасында болгон мына ушундай кыймыл аракеттеринде жакшылык жышааны билинип тургандай. Булак турмуш KG. Президент Сооронбай Жээнбековдун кичи мекенинде 2,4 миллион сомго курулган сейил бак ачылды. Каракулжа районунун Каракулжа айылында сейил эс алуу паркы ачылды. Бул тууралуу райондун акиминин орун басары Камполо Тутуев билдирди. Анын маалыматына караганда 11 апрелде Каракулжа айыл аймагынын Каракулжа айылынын борборунда жайгашкан 1 гектарга жакын жер аянтты ээлеген сейил эс алуу багынын ачылыш аземи болуп өттү. Ага өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Талайбек Сарыбашев баштаган жетекчилер, район акими Примберди Дыйканов, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана жергиликтүү тургундар катышты. Сейил эс алуу багын курууга жана көрктөндүрүүгө 2 миллион 400 миң сом акча каражаты жумшалган. Сейил багынын борборуна биринчи жолу оргума, олтургучтар, таштанды таштоочу үкөкчөлөр орнотулуп, карагайлар, гүл, арча жана башка бак дарактар отургузулган. Ошондой эле газон себилип, сейил бак толугу менен курчоого алынып тосулган. Сейил бак аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында жана элге жакшы шарт түзүү максатында курулду. Булак турмуш KG.